Жалал Абад шаарында 9 айдын жыйынтыгы менен жашы жете элек өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштардын саны 2 эсеге азайган. 2018 жылы 9 айдын ичинде 41 кылмыш иши катталса, бул жылдын 9 айында 25 катталган. Тестиерлер тарабынан жасалып жаткан кылмыш иштеринин азаюусуна аталган бөлүмдүн жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлору, социалдык кызматкерлер менен биргеликте иш алып баруусу себеп. Атайын түнкү рейдтерди уюштуруу менен алдын алуу профилактикалык иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында болууда, дейт ички иштер кызматынан. Жалал Абад шаарында түнкү өспүрүм деген рейдибиз бар. Аны 10 жолу өткөрдүк. Детский труд деген рейд 3 жолу, лидер аталыштагы 1 жолу, беспризорник 3, жайкы каникул 1, кайырчы аталыштагы 4, жаш өспүрүмдөрдүн коопсуздугу 3, акыркы коңгуроо 1 жолу ушундай рейдтерди өткүзүп келебиз. Ошондой эле Кыргыз милициясынын 95 жылдык мааракесине карата Жалал Абад шаардык милициясы жана шаардык жаштар комитети менен окуучулар арасында милициянын турмушу өспүрүмдөрдүн көз карашы менен аталышындагы сынак өткөрдү. Окуучулар өз демилгелери менен сүрөт жана видео ролик тартышкан. Мындай иш-чаралар аркылуу өспүрүмдөрдү кылмыштан оолак кылуу аракети жүрүп жатат. Милиция кызматкерлери кылмыштуулукту азайтуу үчүн жашы жете электерге көбүрөөк көңүл буруп иштешүү зарылдыгын айтат. Анткени кылмыш кылгандардын көбүнүн ата-энеси мигрант болуп, балдарга көзөмөл жүргүзүлбөгөндөн улам жүз берген. Кылмыштуулукту бул ошол мигранттардын балдары тарабынан жасалып атат да. Биз ошо ата-энелерге кайрылат элек, мүмкүн болушунча балдардын келечегин мындай акчага же материалдык бир пайдага алмаштырбастан өздөрү карап, өздөрү ошо жанында эле алып жүргөнү жакшы болуп атат да. Себеби биз көрүп атабыз, бул жердеги 90% жаш өспүрүмдөрдүн кылган ошо кылмыштарды жасаган жаш өспүрүмдөр мигранттын балдары кароосуз калып кеткен. Эми чоң ата, чоң эне же болбосо тууган урукту жаш бала көп тоготпойт экен да. Аларда атанын мээрими же эненин мээрими, аларга болгон тарбия баары атаныкы башка экен да. Ошого биз балдарды, алардын кийин ата-энелер менен биз сүйлөшө келсек, эми ошолардын келечеги деп биз иштеп жүрөбүз. Ушулардын кийими бүтүн болсун, келечекте үйлүү болсун деп иштеп жүрөбүз дейт. Бирок ал уже кеч болуп калып атат да.